Мамлекеттик чек ара кызматынын аскердик техникалык базасы жаңыланды. Бүгүн УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев аталган кызматтын аскердик бөлүгүнө барып, жаңыдан сатылып алынган жабдыктар менен таанышып чыкты. Объемы канчада? 4 тонна. Жетиштирет. Мондай водительдин плюстары менен оборудование. Ичтеринде турат. Жап-жаңы бар, да? Машинаның өзүнүн объемы канча? Чек араны кайтарууга алган тарамдарды камсыздоого алуунун алкагында ооруктук мүлк жана атайын техника алуу үчүн чек ара ведомствосуна республикалык бюджеттен акча каражаты бөлүнгөн. Бул тууралуу чек ара кызматынын башчысы Улукбек Шаршиев билдирди. Кандай экен? Эже, кандай экен? Ушуну көрдүңүзбү? Ушуп атат, бул же автономный, 1,5 литр gaz menен, солярка менен, 1,5 литр мен 32 нанды бышырат. 1,5 литр солярка менен 32 нанды бышырат. Бул үстүндөгүсү нандардын içinde бека. Туттуруп алгандан коюп, анан алып жакка салып, 200 градус менен 35 минут ичинде. Өз кезегинде Камчыбек Ташиев өлкө жетекчилиги жана ведомство тарабынан УКМКнын чек ара кызматынын алдында турган күжүрмөн тапшырмаларды ийгиликтүү аткаруусу үчүн бардык зарыл шарттар түзүлүп жатканын белгиледи. Мамлекетке кылган кызмат берилгендик менен, мамлекетти сүйгөндүк менен силер кызмат кылышыңарды биз билебиз. Айрыкча чек ара кызматы. Кудай сактасын. Душман чек арадан өтүп бизге кол сала турган болсо, биринчи ошол душмандын соккусун силер өзүңөр кабыл аласыңар. Жүрөгүңөр менен, көкүрөгүңөр. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Менен, өзүңөрдүн денеңер менен, өзүңөрдүн ушу курал жарагыңар менен ошолорду өзүңөр кабыл аласыңар. Демек, биз силерди ошого жараша жакшылап куралдандаштырыбыз керек. Жакшылап ошо жашоо шартын карашыбыз керек. Техникаларды алып беришибиз керек жана башкаларды. Мына ошолордун негизинде жумуштар жүрүп жатат. Бул келген техниканын баары аскер бөлүктөргө, чек ара заставаларына бөлүнүп кетет. Мына өткөн эле 2021 жылы, 22 жылдары тала шарттарында ар кандай кыйынчылыктар көргөн учурлар болгон. Анан эң биринчи куралдануу маселеси каралган. Азыркы кезде уже экинчи этапка өтүп атабыз. Бул өздүк курамдын шартын дал келтирүү нерсесине. Маалым болгондой, бул аскердик техникалар өлкөнүн башка чек ара тарамдарына жөнөтүлөт. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек.